Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Жунай Мавляновдун Нан аңгемесин өтөбүз. Сабагыбыздын максаты Нан аңгемесинин мазмуну менен таанышасыңар, нандын адам турмушундагы мааниси тууралуу билесиңер. Алгач мен силерге Жунай Мавлянов жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз ССРнин эмгек сиңирген мугалими Мавлянов Жунай 1923 жылы азыркы Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Коштөбө айылында туулган. Ал Жалал Абад педагогикалык окуу жайын, мугалимдер институтун, Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1942-1944 жылдары улуу ата мекендик согушка катышкан. Жунай Мавлянов чыгармачылыгын 1948 жылы ыр жазуудан баштаган. 1960 жылы Жүрөк аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн. Аркыт гүлдөрү, Мөлтүр булак аттуу ырлар жана поэмалар жыйнактарында туулган жер, сүйүү, эмгек, достук темасы чагылдырылган. 3 ыр жыйнагын чыгарган соң, ал биротоло кара сөз жазууга өтүп, согуштан кайткан жоокердин жекече трагедиясын баяндаган Бекиш сага эмне болду? Күтүү, повесть аңгемелерин жарыялаган. Менин күндөлүгүм, Келе колуңду, Чагылган, Нан, Турмуш, Эне, Мен жана айылдаштарым сыяктуу аңгеме повесттерин Ачык асман, Бийиктик, соңку Кайрымсыз жылдар романдары жарык көргөн. Анын Ачык асман, Бийиктик, Жаңы таң романдары аңгеме повесттери украин, белорус, татар, башкыр, якут, француз, немец, англис, чех жана башка тилдерине которулган. Жалгыз бутактуу арча повести боюнча телефильм тартылган. Режиссеру Доорунбек Садырбаев. Жунай Мавлянов биринчи даражадагы ата мекендик согуш, эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери жана улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн даңк медалдары, экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Аксы районунун Гербен шаарындагы лицей-интернатка анын ысымы берилген. 2008 жылы Бишкекте жашаган үйүнө мемориалдык такта орнотулган. Ал эми 2003 жылы Жунай Мавлянов дүйнөдөн кайткан. Нан аңгемеси. Нан аңгемесинде турмуштук бир кичине көрүнүшкө адептик чоң маани берилген. Армияга узап бараткан балдары Сарымсак менен Асылбекке нанды четине ооз тийгизген эне ылайым тус насибиң өз үйүңдөн буйрсун деп айтат. Бирок эненин балдары согуш ааламатынан кайтпай калды. Ошентсе да эне анын балдары ооз тийген белек катары сактап жүрдү. Жаныбек да энеси алтын жолдоп, жаңы тамына илип койду. Силерден нанга урмат менен мамиле кылгыла. Анткени нан адамдын таман-акы, маңдай тери менен жаралат. Аңгемеде согуштан кийинки жылдарда айыл жеринде болгон өзгөрүштөр, өзгөчө жаңы үй куруу, адамдын жаңыча маданияттуу жашоого умтулуусу көркөм чечмеленген. Аңгемени окуп чыгуу менен силер ата-эне сөзүн ойлоого, урматтоого жана аткарууга үйрөнөсүңөр. Адамдардын бейпил жашаш үчүн тынчтык керек экендигине ынанасыңар. Аңгемеде тынч болбосоң, алтын сарайдын ичи да караңгы, нары кутсуз деп адилеттүү айтылган. Анда эмесе балдар, аңгеменин мазмунун окуп чыгып, суроолорго жооп бергиле. Суроолор: Жаныбек менен Жеңишбек эмне менен алек болушту? Эмне үчүн Жаныбек нанды көрүп секирип түштү? Нанды эмне үчүн сактап коюшкан? Нандын чекеси эмне үчүн кетик эле? Эмне үчүн нанды көргөндө Жаныбектин жүрөгү жанып кетти? Азаматсыңар балдар. Бул суроолорго жооп бергенден кийин тапшырмаларга өтөлү. Нан болсо ыр да болот деген темада чакан эссе жазгыла.
Эссе жазып бүткөн соң сөз куржуну менен иштегиле. Берилген сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, маанисине көңүл бөлгүлө. Азаматсыңар балдар, анда сабагыбызды бышыктайлы. Окуялар картасы боюнча иштейбиз. Силер окуялар картасынын схемасын жакшы билесиңер, Ким, качан, кайда, кантип, эмне үчүн деген суроолордун тегеретесинде иштейсиңер. Өзүңдү өзүң баала. Текстти көркөм окуп чыгып, суроолорго туура жооп берген болсоң, тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү туура аткарган болсоң, нанды сенин турмушуңда мааниси чоң экенин түшүнүп, башкаларга да жеткире алган болсоң, ушул тапшырманын баарын туура аткарган болсоң, анда сен мыкты баага татыктуу болдуң. Балдар, мен силерге үй тапшырма берейин. Аңгеме боюнча сүрөт тарткыла. Аткарган ишиңерди WhatsApp аркылуу жибергиле. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта тургула.